Чырпыктыдагы автокырсыктан 5 киши мүрт кетти. Саатына 3000 тоок сойгон балыкчыдагы ишкана. Алтын медал менен ким кайтат жана кимди кандай сыйлык күтөт? Чырпыктыдагы автокырсыктан 5 киши мүрт кетти. Ысык көлдүн жээгиндеги трассадагы үрөй учурган жол кырсыгында аял күйөөсү болгон 2 үй бүлө каза тапты. Бул туурасында жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктан кабарлашты. Буга чейин Чырпыкты айылындагы кара жолдо Mitsubishi менен Lexus автоунаа кагышкандыгы туурасында кабарланган. Ал жерден 5 киши мүрт кеткен. Каргашалуу окуя 21-июль күнү саат 21:30 чамасында болгон. Кырсыкка ким күнөөлүү экендигин дайындалган экспертиза көрсөттү. Дарыгерлердин биринчи кароосунда Lexus айдаган кишинин мас экендиги тастыкталган. Окуяга күбө болгондордун айтымында, Lexus балыкчы тараптан Чолпон Ата шаарын көздөй бара жаткан, деп кабарлашты маалымат кызматынан. Бардык жүргүнчүлөр ооруканага жаткырылып, кырсыктын эмнеден болгондугу иликтенип жатат. Балыкчы шаарында канаттууларды сойгон завод ачылды. Бул тууралуу ачылыш аземине катышкан жергиликтүү кабарчы билдирди. Агрокуш ишканасындагы 10 ай мурда башталган бул долбоор толук кандуу ишке кирди. Заводдо азыркы тапта 120 адам иштеп, саатына 3000 тоок союуга жетишүүдө. Жабдуулар Туркиянын жана Европанын үлгүлүү фирмаларынан алып келип орнотулган. Завод жылына 7000 тонна даяр тоок этин бере алат. Жалпысынан $13 миллион бааланган бул долбоор негизинен Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Бул каражатка инкубаторий тоок багуучу фабрика жана союучу завод курулган. Балыкчы шаарында жылына 9,5 миллион жумуртка чыгаруу кубаттуулугуна ээ инкубаторий жумасына 55 000 жөжө чыгарып, ал Ысык көл районунун Сары Камыш айылындагы тоок өстүрүүчү фабрикага жөнөтүлөт. Ал жерде 49 күн багылып, орточо тирүү салмагы 3,5 килограммга жеткенде бул жерге алып келип соёбуз, деди мекеменин генералдык директору Аскат Абдрахманов. Мында азырынча 7,5 миң тонна даяр эт чыгаруу пландалып жатат. 22-жылы баштала турган экинчи этапта жылына 22 000 тонна тоок этин чыгаруу көздөлүүдө. Алтын медал менен ким кайтат жана кимди кандай сыйлык күтөт? Токиодогу Олимпиадага Борбор Азиядан 200дөн ашуун спортчу катышканы турат. Эл аралык компаниянын прогнозуна ылайык, чөлкөмдөн эң көп алтынды Өзбекстан алышы мүмкүн. Кыргызстан Олимпиадага жолдомо алган спортчуларынын саны боюнча Борбор Азияда 3-орунда турат. Бул ирет 16 кыргыз спортчусу Токиого аттанды. Алардын ичинен эркин күрөштөн 5, грек-рим күрөшү боюнча 4, жеңил атлетикадан 2, оор атлетикадан, сууда сүзүү, ок атуу, фехтование жана дзюдодон бирден спортчу Олимпиадага жолдомо алышкан. Олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө чоң сыйлык бере турган өлкөлөрдүн башкы сабында Казакстан турат. Бул өлкөдө Олимпиада чемпиону $250 000, күмүш медаль тагынган спортчу $150 000, коло медалдын ээси $75 000 алат. Медалга жараша машыктыруучуларга дагы сыйакы төлөнөт. Борбор Азиядагы экинчи чоң сыйакыны Өзбекстан өз спортчуларына убада кылып жатат. Өзбек өкмөтү алтын медалга $200 000, күмүшкө $100 000, коло медалга $50 000 бере тургандыгын жарыялаган. Кыргызстан алтын медаль уткан спортчуга 10 миллион, күмүш алгандарга 7 миллион, ал эми коло байге алгандарга 5 миллион сыйакы берүүнү убада кылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов машыктыруучуларга да сыйакы берилерин өткөн аптада спортчуларды Токиого узатып бара жатып билдирген. Ошондой эле өлкөнүн желегин ок атуу боюнча Кыргызстан кубогунун жеңүүчүсү Каныкей Кубанычбекова менен суучул Деңиз Петрашев көтөрүп чыгат. Бул тууралуу маалыматты Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттиги билдирди. Абдразакова Айтурган, Медиа 24.